Мусулманды мусулманга болгон акысы жаман көп. Бирок алымдар үчөөнө киргизген. Ким үчөөнө аткарса, бардыгын аткаргандай. Эгерде мусулманга сиз пайда бере албасаңыз, зыян бербеңизчи хотя бы. Биринчиси, мусулманга пайда жеткире албайсыз. Жеткире албайсыз да, кылгыңыз келбейт да, короче. Мусулманга пайда жеткиргиңиз келбейт вообще-чи. Мейли. Ага дух жетпейт, күч жетпейт, анда болбоду дегенде зыян жеткирбеңиз. Сизден сураныч. Иллам танфаху фала тадурруху. Эгерде сиз пайда жеткире албасаңыз, зыян жеткирбей эле коюңчу. Пайгамбарыбыз айткан, мусулманга зыян жеткиргенден өзүңүздү карбаганыңыз сизге садакан сообу берилет деген. Мен ушуга зыян бербей эле коюңчу. Мен ушуга зыян жеткирбей эле коюн, садакан сообун ала бересиз. А эгерде пайда жеткирсеңиз, пайгамбарыбыздын дуасын аласыз. Хайрун нас майян фаун нас. Адамдардын эң мыктысы ким десе, адамдарга пайда жеткирген дейт. Адамдарга пайда жеткирген бул адамдын эң мыктысы экен. Ошон үчүн бирибизге пайда жеткирүү ниетинде жашайлы. Өзгөчө кошуналарга. Кошунага менин пайдам жетсин, менин зыяным жетпесин. Азыр баягы айтканда, мейли пайдаңыз жетпесе да, хотя бы кошунага зыян жеткирбеңиз. Зыян жеткирбеңиз. Ана мындай болбоңуз. Имма болбогула деген. Имма. Ал эмне экен? Адамдар жакшылык кылса, мен деле жакшылык кылам, жамандык кылса, мен деле жамандык кылам. Жашоо айткан, түлкү болсоң түлкү бол. Бизде сөз бар го? Бөрү болсоң бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол. Биздин шариятта андай жок. Буну каяктан таап алгансыз билбейм, бирок издеп көрүң. Бирок пайгамбарыбыздын таалими мындай эмес. Пайгамбарыбыздын таалими кандай? Имма болбогула деп атат. Не дейт? Адамдар жакшылык кылса, жакшылык кылыңыз, жамандык кылса, жамандыгынан сактаныңыз. Мына биздин динибиз. Жамандык кылсак мен деле жамандык кыла берем деп, андай эмес. Кошунаңыз сизге жамандык кылып атат, угуп туруңуз. Кошунаңыз сизге жамандык кылат. Сиз жамандык кылбай эле турасыз, жакшылык кылсаңыз кошунаңыз жаман. Эми өчөшүпсүз да кеттиңиз да баштап кетти. Ал баштады эле, биринчи ушу баштады деп. Жок. Анын жаман, биздин динибиз анын жамандыгынан сактануу гана. Ошон үчүн биринчи мусулмандардын укугу өзгөчө. Айылдарыбыз төлөйкөн, көчөлөрүбүз, кошуналарыбыз, тууган урук ким гана болбосун. Иллам танфаху фала тадурруху. Эгерде пайда жеткире албасаң, зыян жеткирбе хотя бы. Сураныч биринчиси ушу. Ва иллам туфриху фала тагуммуху. Эгерде экинчиси сиз анын көңүлүн көтөрө албасаңыз, кыжалат кылбаңыз хотя бы. Мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Машина алдыңызбы? Машалла. Буйурсун, жакшылык айдаңыз. Мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Ооруп кал, эчтеке болбойт, тазалануу. Лабас тахур, пайгамбарыбыз айткан. Бул тазалануу. Руханиятыңыз тазаланат. Күнөөдөн тазаланасыз. Эчтеке болбой Кудай кааласа. Көңүлүн көтөрүңүз мусулмандын. Кичине иши жүрүшпөй калды. Көңүлүн көтөрүңүз. Кою арам өлүп калды. Көңүлүн көтөрүңүз. Паланчасы агып кетти. Көңүлүн көтөрүңүз. Дүйнөдөн бир анча-мынча адамдар жоготту. Көңүлүн көтөрүңүз мусулмандын. Мусулмандын көңүлүн көтөрүү биздин ураныбыз. Көңүлүн көтөрө албайсызбы? Көтөрбөй эле коюң. Бирок аны кыжалат кылбаңыз анда. Кыжалат кылбаңыз анычы. Телефондар менен, үнүңүз менен, каякта жүрөсүңүз эне? Мисалы да? Же болсо машина менен кысып кыжалат кылып, түрлөр эми жолдон карасак. Пайгамбарыбыз айткан, тамашалап да кыжалат кылбагыла деген. Чындап эмес, тамашалап. Бир жолу мечиттен чыкса, бир сахаба экинчи сахабанын тамашалап кийимин, пут кийимин тияк-бияка коюп койгонго дейм. Ал таппай калган да. Кичине кыжалат болуп кеткен. Анан кийин кайтарып бергенде пайгамбарыбыз айткан. Кыямат күнү ушуга кантип жооп бересиң деген. Анан бул айтат: "Я Расулалла, мен тамашалап эле койдум." Пайгамбарыбыз кайталап туруп алды. Кыямат күнү кантип жооп берет экенсиң? Тамашалап дагы кыжалат кылганга акыбыз жок экен. Тамашалап кыжалат кылып кое беребиз. Бизчи билесиңер, досторуңар да? Достор бар да, экөө сүйлөшүп алсаңар, мындай кылабыз деп туруп да. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Тамашалап дагы кыжалат кылбаш керек экен да. Кандай керемет дин, өзүңүз баа бериңиз. Сизден күтөйүн бааны. Биздин динибиз кандай керемет дин. Ушундай динге эмне үчүн келбейбиз? Эмне үчүн ушундай динди үйрөнбөйбүз? Эмне үчүн ушундай динди таркатканга Аллахтын жолуна чыкпайбыз? Ушу динди үйрөнөйлү. Үйрөнсөк ибадат.
таркатайлы, ушунун аты дават. Өзүбүз ушу дин менен жашасак, дин Аллага буйругун ибадат кылсак, Алланын буйругу, Алланын колубуз. Эмне үчүн дават кылабыз? Пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, буну жайылтпасак болбойт. Биз бири-бирибизге жайылтпасак ана ким жайылтат? Ой, төлөкөндөктөр, жапалактарга райым кылгыла да ошака барлай. Силер биригип алып туруп анан наркы өзгөнгө барбы? Оштуктар, талас күтүп турат. Кыргызстандыктар, Өзбекстанга бар. Орта Азия, Африкага баргыла. Бүткүл ааламга алхамдулилlah пайгамбарыбыздын райымдуулугун таркатайлы. Эмнени таркатайлы? Пайгамбарыбыздын таза жашоосун таркатайлы. Пайгамбарыбыздын райымдуулугун таркатайлы. Адамдардын бардыгы бактылуу болсун, бардыгы ынтымактуу болсун, бардыгы таза болсун, бардыгы кайрымдуу болсун, баары бири-бирине боорукер болсун. Ушуну таркатайлы деп жүрөбүз муну. Эки болду, канча болду? Эки болду? Жок, мен саатты айтпай эле турдум. Үчөөнү айтпадык беле? Жашы көңүлдөн угуш керек, төлөкөн туруп шердесиңерби же каякта? Атма ыйландыңарбы? Улакка кетип калдыңарбы дейин да? Мен өзүмчө эле сүйлөп аткан жерим жокпу? Нормально. Үчүнчүсү турган, Алла ыраазы болсун. Жүзүңүздөрдөн эч качан кубаныч кетпесин. Караңыз, үчүнчүсү эмне дейт? Иллам тамдаху фала тадуму. Эгерде мусулманды мактай албасаңчы, жамандабай эле койчу качан. Эгерде мактай албасаң, жамандаба, болду, бүттү. Эң жакшысы сен макта мусулманды, бирок бетинде эмес. Жүзүндө мактаба. Бул эки жүздүүлүк. Пайгамбарыбыз айткан, ким жүзүндө мактаса, оозуна топурак салгыла деген. Нертеге баштабагыла төлөгөндөр, ким мактаса топурак. Топурак салбай деле калдык. Азыр эмне? Торт салабыз кайра. Азыр ушундай болуп калдык. Мени мактасаң тур. Наоборот айтабыз, мени мактап койчу баа. Чөнтөгүн акча салып коет. Мен ким экенин элдер билбей атат окшойт. Айтып койчу депчи. Биз мына койтуп алганбыз да. Пайгамбарыбыз айткан, бетинде мактаган мойнун сындырганга барабар деген. Бетинде мактаган моюнга сындырганга барабар. Бул дин эмес. Жүзү жок учурда мактаган Эшмат аксакал гана бүгүн жок го. Азыр айтабыз да. Ал эмне болду депчи. Сразу сындайбыз. Токто, каралаба, сындаба. Каралаганга, сындаганга өзүңү кой, мактаганга бирөөнү кой. Башкаларды макта, өзүңдү карала. Айтып атат, эмне деп атат? Эгерде сен мактай албасаң, жамандаба, хотя бы болбоду дегенде жамандабай эле койчу. Мактаганга дух жетпейт экен сенде. Мактаганга дарман жетпейт. Жүрөгүңдөн ушу ачыла албай атасың да, ичиң тарды ушунча мактай албай атасың. Болбосо жамандабай эле кой, болду, жамандабай. Мына дин. Мына биздин уран жашай турганыбыз. Базарда болосузбу, көчөдө болосузбу, өкмөттө болосузбу? Поледе болосузбу, үйдө болосузбу? Каерде гана болбоңуз, мусулманды мактаңыз. Өзгөчө кимди көрө албастык кыласызбы, ошону мактаңыз. Нафсти чыгыртыңыз. Нафс айтат, мактаба дейт, бирок ошону мактаңыз. Ошон үчүн мусулманды жүзү башка жакта мактаганчы миңдеген ибадаттан жогору турат. Анткени бул жерде ынтымак бар. Биз жүзү жогунда мактасак, Алла Таала жүзүн алхамдулилlah башыбызды билди. Эгерде мактай албайбызбы, анда сиздин тартыңыз жамандаганда. Же кыйбат болот, же тукпак болот.